жараткан Алла субханаху ва тааlanın китебин окуйлу. Баягындай да азыр туура окуганга биринчи Кураныңызды оңдоп алыңыз, үйрөнүп алыңыз. Тамгалардан алхамдулилlah неме кылып. Экинчи шашылбай окуйлу, ойлонуп окуйлу, пикир кылып окуйлу. Маани берип окуйлу. Куран мага жол көрсөтүүчү. Ушул кыямат күнү мага шапаат кылуучу. Куранда менин жана бүткүл адамзаттын тагдыры. Куран-ы Каримде бизге чейинки тарых, азыркы биз өлгөндөн кийин 5 тозоктун тарыхы. Бардыгы чын, бардыгы адилеттүү. Өкүмдөрүнүн бардык мейли буйрук иретинде болсун, тыйык иретинде болсун, адилеттүү. Курандын өкүм. Канча окуя Алла Таала Куранда берет, мейли пайгамбардын окуясы болсун, пайгамбардыкы эмес окуя болсун, бул окуялардын, кыссалардын бардыгы чын. Ичинде сабактар бар, үлгүлөр бар, мисалдар бар. Адам баласы өзүнүн жашоосун оңдогонго, туура багыт алганга, туура ишеним алганга, макулбу? Бул аламдын кожоюн тааныганга, жакшылыкты ала турганын жолун, жамандыктан сактана турган жолду Куран-ы Карим Алла субханаху ва таала ушундай берген. Ошон үчүн эң биринчи негизги булак Куран. Бардыгынан алдын турат. Бардыгынан алдын турат тугандар. Курандай шапаат периште да кыла албайт, периштеден алдын турат. Пайгамбарлар да кыла албайт, пайгамбардан алдын турат. Куран-ы Каримде шапаат бир да периште, бир да пайгамбар кыла албайт. Курандай шапаат. Алланын каламы гайры махлук. Бул махлук эмес Куран. Ошон үчүн иншаллах өзү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келгендин максаты ушул эле, Куранды чечмелеп берүү. Тибяны кулли шей, Куранда ар бир нерсени ачык, айкын, макулбу, баянда. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү тили менен, чечендиги менен, даанышмандыгы менен, илими менен ушунун бардыгын үммөткө алхамдулилlah Куран-ы Каримдин ар бир аяттарын, ар бир сөздөрүн чечмелеп берип кеткен. Негизи максаты пайгамбарыбызды Алла Таала жиберген ушул болчу, Куранды жеткирген, Куранды чечмелеп берген. Пайгамбарыбыз үммөтүнө бардыгына буйрук берди. Баллигу анни валау ая. Бул дүйнөгө келдиңер, жакын арада кетип каласыңар. Ким кайерде гана болбосун, дүйнө силерди алдап койбосун. Курандын бир аяты болсун, силер жеткиргиле. Бир аяты болсун менин тарабымдан, баллигу таблиq, жеткиргиле деген сөз. Анни менин тарабымдан. Валау ая, бир аят болсо да. 2 аят болсо дагы машаалла, 3 аят болсо андан жакшы, 4 аят болсо андан жакшы. Демек мусулман адам жакшылыкты өткөрүүчү. Жакшылыкталдыбы? Сразу өткөрөт. Өзүнө кармап албайт. Проводник, да бул? Бул жакта токтоп көрдү? Жакшылыкты өткөрөлү. Токтотуп өткөрөлү. Мусулман адам ушундай.